Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah thumma amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah Ta'alaga sansız şükürçülükler olsun. Peygamber Muhammed aleyhisselam'a salavat jana salamlar olsun. Bizdi jarattı, tilibizdi, öňüňüzdi, gözüňüzdi baarın. Adamga tiyişeli emne bolsa oşonun baarın berip koygondugu üçin Hudaý Taalamga sansız şükürçülükler olsun. Antkeni Tin Anjir surasında mınдай dep kelgen ayat var. Bismillahirrahmanirrahim. Negizi musulmançılıkta Kur'andağı her bir ayatты okup, oşol ayatlarga oy jugurtүүgө adattансак аябай жакшы болмок. Албетте аны өзүнүн эне тилин жакшы деңгээлде өздөштүрүп, кайсы улут болбосун. Андан кийин белгилүү тафсирге тиешелүү илимдер бар да. Сарф, нахви, фиқх, балага, мантык, жана башка кетет ушинтип. Адабият китептер, макамат деген китептер бар. Мына ошол китептердин баарын бүтүргөндөн кийин анан тафсир илими. Тафсир илимин сонун кылып, ыкташтырып ушуну адаттансак жакшы болмок. Мисалы бир бурчка коюп алып, бир молда экен, ошондой тафсир билген. Акырын Fatiha surasından başlap Nas surasına çейин чыгып кеткенге мына Leylek rayonunda adat болот атпайбы? Молдакелер баары чогулат экен, анан дарс угуучулар болуп, элдер өзүнчө чогулат экен. Баягы 5 мал намаз окугандар, шариатка кызыккандар. Ошол жерден 3-4 молдаке бар экен, бирөөсү акыйдадан, бирөөсү фиктан, бирөөсү дагы башка илимден, кыскасы 3-4 акыйдадан. Мына 3-4 багытта тафсирден мына ошентип 3-4 молдака бөлүп алып, элге дарс өтөт экен. Жалпы элге бир жумада бир жолу. Баягы шерине деп койгондой эле, баягы дарс жыйыны. Шерине жыйыны деген сыяктуу эле дарс жыйыны деп бир жумада бир, же 2 жумада бир, бир айда бир ушинтип уюштурган. Мына Ноокат районунда да ушундай учурлар көп болгон. Илимдүүлөр уюшуп алып, элди топтоп. Ошого биз да Кудай буйруса элибиз калыптанган аракет кылышыбыз керек. Себеби бул жакта Кыргызстандын ичинде, Бишкек шаарынын ичинде өзгөчө терең көп окугандар көп болуп атат. Анан жөн эле мындай чыгып алып эле кайталанма, жаттап алма баяндарды эмне кылыш керек? Ал моданы ыргытыш керек, болду, бүттү. Эң негизгиси арабча китептен, арабча, баары Куран арабча да, хадис арабча. Айтып атпайбы? Бисмиллахиррахманиррахим. Inna anzalnahu arabiyyan la'allakum ta'qilun. Biz Kur'an-ı Kerim'de Arapça çürdük. Niçin? Sizler akılыңарды işletip tereң düşünüş üçün. Demek şariatты nari beri talqulay turgan adamlar, şariatты adal aramını үйрөтө turganдар, мындай болот, тигиндей болот дей турган дегиси келгендер сөзсүз түрдө эмне кылыш керек экен? Арабча билиш керек. Арабча билиш керек. Же болбосо арабча билген кишини коюп алып, бир калын, тибеле бир кылым болсо да жыртылбачудай, жыртылып кетпей турган деген жокпуз. Жыртылып кетпечүдөй болгон жакшы бир тетрадты алып алып, калындан. Даарат боюнча өзүнчө тема, намаз боюнча өзүнчө тема, орозо боюнча өзүнчө тема, суроо жооп кылып акырын жазып алыш керек экен да, ушу бир устазды кармап алып. Анан кийин калганынан тема менен кете берет. Негизги аяттар, негизги хадистерди белгилеп алып, үйдөн барып ошол номер менен издеп таап алып, кайра жазып алсаңыз болот. Арабчасындагы, котормосундагы. Ана керемет болот. Сонун экен да. Жыргал болот экен. Анан өз алдыңызда жана Куранын кыргызчасын окуй берем десеңиз, түшүнбөйсүз ага. Түшүнбөйсүз. Анткени ай жөнүндө сүйлөнүп атып, жерге, жер жөнүндө сүйлөп сууга өтүп кетет. Ал эмне болуп кетти дейсиз да. Себеби ал аяттын келип түшүшү, не себептен түштү, анын себептери бар да. Анан аятты аят менен толуктайт, же болбосо хадис менен мааниси ачыкталат. Ошол нерселерге биз тафсир окумайынча эмне болобуз? Башыбыз туңгуюк сыяктуу болуп тура бериши мүмкүн. Жанагы арабчаны жакшы билген устат болсо, акырын отуруп алып, сиздерге чайнап сонун кылып не кылып берет? Түшүндүрүп берет. Же болбосо терип тема боюнча да сүйлөсө болот. Мисалы айтып атпайбы? Эгер орой болсок, копол болсок, мамилебиз начар болсо, şu şariatta hükümü qanday болот dese, emal тура эмес да.
Ал мусулманчылыкка жатпай калат да. Дей бергенди токтотуш керек. Міне Куранда аят бар. Андан кийин ошон үчүн токтош керек турбайбы деп. Себеби ар бир ишти жасап атып, же ар бир туура эмесесин токтолуп атып, Курани Каримде бар. Куранда бар. Ушул нерсени жаса деген нерсени жасап атам. Кудай буйрса, Кудайым кабыл кылса, мен сооп алып атам. Эгерде бир нерсени жасоо туура эмес болсо, Кудай Таалам Куранда ушуну жасаба дептир. Ушундан мен тыйылып, жолобо дептир. Жолобой, өзүмдү сактап, Алланын ыраазына жетип, Кудайым буйрса мен сооп алып атам деген элес менен эмне кылышыбыз керек экен? Амал кылганга аракет кыла беришибиз керек экен. Бүт илимдүүлөр көбөйдү азыр, Кудайыма шүгүр. Дагы көбөйсүн. Мисалы, ал боюнча, орой болбо, копол болбо, бирөөлөрдүн көңүлүн сындырба дегенге Алла Таала Куранда сонун айтып койду. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Эгерде сөз жагынан орой, копол, мамиле жагынан да орой болсоңуз. Не? Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам деп. Мындай карап кээ бир учурашат го. Ассаламу алейкум сөз. Ва алейкум ассалам. Бул жак карап коет. Же колун учун берип коет. Мындайна, төптүс кылып. Катып калат мындайна. Же бир дөөлөткө отурганда, же бир байлыкка экөөнүн бирөөсү мас болгондо кишилер ушинтип учурашып калат кээ бирлер. Эмне кылат? Ассаламу алейкум деп. Себеби наразы болуп суроо бергендер көп да, ушинтип учурашып атканда эмне кылсак, учурашпай эле койсокпу деп. Ассаламу алейкум деп коюш керек болду мындай. Ассаламу алейкум деп. Жетет ошого. Ана түшүнүп калат деп. Болбосо пайгамбар эмне деген? Учурашканда кадимкидей ассаламу алейкум кармашып, колдор мындайынан илингенге аракет кылыш керек мындайынан. Илип туруп, бири-биримде пайгамбар айтып атпайбы? Тигил адам колун тартмайынча пайгамбар Мухаммад алейхиссалам өзү колун тартпайт эле деп. Ким менен учурашса дагы ассаламу алейкум. Ана көзүнө тике карап ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Бул лейлекти туугандардын жакшы учурашышы бар, билесиздерби? Ар бирине кандайсыз, жакшысызбы? Тынчпысыздар? Кандайсыз, жакшысыздарбы? Жакшы турасыздарбы деп ар бири менен учурашып чыгат мындайынан. Кыдыр атасынан. 40 адам болсо 40 менен учурашып чыгат мындайынан. Жакшы адеп бул деле. Эгер убакыт кенен болсо, жакшы болсо, көңүл буруп атасыз да. Биринчи класстын баласы келип калса, кандайсың жээним деп коет экен да. Кичинекей тайке кандайсың? Бөлөм кандайсың? Бөлөш деп коет. Ал дагы ыраазы болуп калат. Мен кичинекей болсом да мага көңүл бурду да. Ар жердин өзү жакшы жактарын ала бериш керек. Акырын. Сонунда. Мына ошентип мусулманчылык негизи көңүлдүн дини бул. Көңүлдүн дини, мамиленин дини бул. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам эмне дейт? Ад-дину муамалатун. Дин бул мамиле. Дин бул мамиле. Демек, мамилени эмне кылышыбыз керек? Катара жасаганды үйрөнүшүбүз керек. Ошол үчүн айтат да, сүйлөгөнчөктү сөзүм өзүм кожоюмун, сүйлөп бүткөндөн кийин сөзүм мага кожоюн деп. Ар бир сөздү сүйлөп атканда ойлонуп сүйлөш керек экен. Жана орой кетип албаш керек. Эми караңыз, сөз жагынан да орой, мамиле жагынан да копол боло турган болсо, грубый деп коет го, копол. Анан галидал калби, жүрөгүңүз мерез, таш болсо, лаңфатту мин хавлик. Пендем, сен орой болгонуң үчүн, копол болгонуң үчүн, мерез болгонуң үчүн 3 сыпатты айтып атат. Мерез болгонуң үчүн сенин айланаңдагы адамдар сенден качып кетет деп. Көзүң ач, жумшак бол. Кайра аяттын уландыларында келет. Мухаммад, сен кыйындыгыңан же башкаңа менен тартып алган жоксуң. Жумшактык менен аны адамдарды кечире билүү менен өзүңө тарттың дейт. Бүт баарын. Кала берсе капырлар дагы эмне болгон? Баары бир Мухаммад амин деп эмне кылган? Айла жок айтышкан. Мухаммед чынчыл деген. Мухаммед чынчыл деп билген. Ушунчалык экен да, кошуналарда башкасы эмне экен? Жок, билбейм го, жакпаганы жакпайт бул киши, бирок өмүрү калп айтпайт бул. Мен ишенем буга. Анан дайыма адилет сөзүн айтат деп. Калыс сөзүн айтат. Билем бул кишини. Дей турган даражага келишибиз керек экен. Бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Кээде мусулманчылыктын формасын чыгайтып туруп келип, түз эле ошонун жанына жолосоңуз эле бейишке чип кетчүдөй көрүнгөндөр бар да, товарны витти келтирген. Вит чеке. Өт, хажака. Бар жанын төп келген.
шулуында бирок мамилеге келгенде акчаңызды шыпырып кетет. Иншалла бир жумада берем таксир, иншалла. Иншалладан айланып кет, дей деп бар токтоп каласыз. Анткени аят бар да. Ла тaqуlanna inni fa'ilun zalika gada illa an yasha Allah. Sadaqallahu azim. Эртең момдай тигиндей кылам деп айтпагыла. Кудай буйрса демейинче дейт. Кудайым буйрса демейинче антип айтпагыла дейт. Анан бирөөсү өткөндө айтып атат, бираз тил окуган бала экен. Кудай буйрса деген туура эмес болуп калат го дейт. Эмне кылыш керек? Насип кылса деп айтыш керек. Анда жанагы макалды каяка барасыз? Кол жейм дейт койрукту. Кудайым билет буйрукту. Мына буйрукту. Буйрук кимге айтса ошол болот деген сөз бар, туурабы? Насип деген мааниде. Ошон үчүн макал лакаптарды терең окушубуз керек. Анан адабий китептерибизди терең окуп коюшубуз керек. Мусулманчылыкка кичине шектенип аткандар келкелди бир 10 сере окуп коюш керек да. Ошол эле шариаттын терминдери укмуш айтылган. Келкел, сынган кылыч. Ушуну кайра окуп коюш керек экен. Ошондон анан момдой Кокон хан бийлигинде кандай гана нерселер болгон. Дана эркек аталарыбыз өткөн жерде. Аталык милдеттерди аткарган кээ бир бийлерибиз жаш болгондо. Ал аталык милдетти аткарган киши кандай болгон? Атам десең дагы, жок кылам десең дагы, таштап көрүп туруп бетине койсо дагы кайтпай өтүп кетип атпайбы? Башы чыгаганда дагы, ушундай эми бир аз көркөмдөгөн болушу мүмкүн. Кың деп өтүп кетип атпайбы? Эмне үчүн? Адабий китептерди окубасак, ошолорду окубасак, мусулманчылык кече келгенде сезиле берет экен да бизге. Кече күнү келгендей сезилет экен. Көлдөгү дайым айтабыз го, көлдөгү жет акебизди окубасак, бул жердеги Жусуп баласагын бабабызды окубасак, Барскон, көлдүн Барсконунан чыккан Махмуд Кашкари, Баскони деп айтылат. Эмне үчүн Кашкари деп аталса, Кашкарда студент болуп жүргөн кезинде эле аты чыгып кеткен муну. Илим алып жүргөн кезинде эле аты чыгып кеткен. Ошон үчүн Махмуд, кайсы Махмуд десе, Кашкарлык бая, Кашкарлык Махмуд деп. Болбосо өзү көлдүн Барсконунан, Барсконду. Жусуп баласагын бабабыздан ашпаса дагы калышпаган деңгээлдеги мыкты башка жагынан эмне болгон? Илимдүү адам болгон бул. Арабчаны сөздүк жазган киши болгон. Мыкты. Жусуп баласагын бабабыз эми ага сөз жок. Тимеле акыйданы, шариатты тимеле тык койгон. Кайсы эле мамлекет болбосун, мына өзгөчө түрк элдеринде Жусуп баласагын бабабыздын китеби менен башкаруу системасы боло турган болсо, бүттү. Жетет айыл. Атаңа да тарта албайсың, тайкеңе да тарта албайсың, бөлөңө да, аяш абаңа дагы, аяш атаңа да тарта албайсың. Кың дедирбей, эмне болуп тизгиндеп иштейт. Бүт жаңа системага чүрүп койгон. Кутарчы билим. Муну Молда Сабыр Дамла устазыбыз түздөн түз Чагатай тилинен кыргызчага которду. Бирок Алла разы болсун, бир агабыз, атабыз чыгып туруп, орус тилинен болсо да, через орус тилди атпай, орус тили аркылуу которду, эми жакындатып мүмкүн болушунча жакшы которгон болот. Жоктон жогору да бул. Балким ал кишилер которуп болсо, бул кишилер да которбой калмак. Анан Кашкарда бар экен оригиналы. Түрк тилинде жазылган, Чагатай тилинде. Чагатай тил деген билесиздер, түрк элдеринин орток тилинде жазылган. Ошону алып келип түздөн түз Чагатайдан кыргызчага которгон. Баягы илимде да ушундай экен да. Айталы, курулуш боюнча англис тилде бир китеп жазылса, мыкты деңгээлде. Ал орусчага которулса, анан орусчадан биз кыргызчага которсок, ошол туура болобу? Туура эмес болот, кубатын жоготот. Англисчеден түз которуш керек экен. Же болбосо Пушкиндин чыгармасын англисчеге которуп, анан англисчеден кайра кыргызчага которсо, дагы кубатын жоготот экен, маани маңызын. Түздөн түз орусчадан эмне кылыш керек? Кыргызчага которуш керек. Эреже ушундай экен да. Ошол Молда Сабыр устаз акын дагы, жазуучу дагы, котормочу дагы, тафсир дагы деңгээлде которгон деңгээлдеги мыкты устаз. Орто Азиянын ичиндеги белгилүү. Ошол устаз которду кыргызчасын. Ошолорду алып алып, бала чакага үйрөтсөк, сиңирсек, эртең кай жерге барса кор болбойт экен. Айтып атпай, сөзүмө мен демеле мышыктай мыжыгып эле өзүм кармап турам. Өзүм кыйынмын, башкарам сөзүмдү дейт. Бирок сөзүм оозуман чип кеткенден кийин босогодо турган арстан сыяктуу атпайбы? Бүттү. Анткени туура эмес сүйлөп алсаңыз, сизди илип кетет, бүттү.
ширк сөзін сүйлеп алсаңыз, Құдай Таалам кечирбесе, тозақты көзге кетет экенбиз. Же жакшы сөз сүйлөсөк, бейишти көзге кетет экенбиз. Шундай экен. Тилди өтө кылдат караш керек экен. Мына ошондой. Андан кийинки мына Нурмолда атабыз. Жеңи жок кылган, Эшмамбетти Эшмамбет кылган кадимки Нурмолда атабыз. Аларды окубасак, дагы ошондой эле туяк ойла. Айтып атпайбы? Олтуруп алып, олчоюп 18 кылымда айтып атат. 19 кылым арасында. Свет чыгылык, телевизор чыгылык, эчтеке жок. Ошода айтып атат. Олтуруп алып, олчоюп, аламды үйдө көрөсүң деген. Аны уккан адамдар айтат, кичине ылдыйлап калган эмеспи деп бизде ушинтип коет го. Кичине суук тийип калган, сууктап калган эмеспи деп коет бизде. Кичине ылдыйлап, анан сууктап калган эмеспи деп мына күмөн санаган да кээ бир адамдар. Жок, көрсө телевизордо, телефондо да айтып, интернеттерде. WhatsApp'та интернетке кирип алып, дүйнөдө 251 мамлекетти көрүп атпайбызбы? Ана кичинекей жабыз көз. Баарыбыз өзүнө арбап тартып алып атат. Бүттү. Туура пайдалансаңыз жакшы, туура эмес пайдалансаңыз жаман экен. Ошон үчүн азыр жаш балдар, 2 жашар, 3 жашар балдар телефонго жөндөмдүү болуп төрөлүп атпайбы? Себеби аны курсагына көтөргөн энелерибиз, жеңелерибиз, кыздарыбыз, келиндерибиз телефон менен көбүрөөк эмгектенип койгондуктан. Тыкы. А эгерде китеп көп окуса, Куран көп окуса, балким китепке жөндөмдүү болмок. Ошондуктан эне кош бойлуу кезинде жакшы нерселер менен алектенгенге калыптаныш керек экен. Еврейлер балалуу болуш үчүн күйөөсү дагы, аялы дагы 3 жыл даярданат экен. Ичпейт, чекпейт, аны капада болбойт, капаланбайт, бирөөнү да капа кылбайт, түп-түз зыңкыйып жүргөнгө аракет кылат экен. Анан настрой болуп, баардык денеси, организм, миисин жанагындай толгогон балекет салекет эмне дейбиз, кыжалат кылган нерселер, вирустардын баарын алып, ыргытып берип туруп, жадырап жайнап, жана жеңи жок атабыз айткандай, айбанаттан акылдуу түлкү болот турбайбы? Адамзатты жашаткан күлкү болот турбайбы? Анан күлүп эле жүрө берет экен аны, өкөтең. Аялы дагы, күйөөсү дагы. Анан 2 жашнакай ата-эненин ортосунда жашнакай балдар төрөлөт экен да. Анан калчылдап титирип атса, кыйкырып кырып атса, дагы жакшы, биянан тайбай төрөлүп атабыз. Чын да, рахмат. Айраныбыз бар, сүтүбүз барбы, эмне бар иши кылып, Кудай Таалам берип атат да иши кылып. Канчалык калчылдап титиресе дагы кээ бир ата-энелер ортосунан жакшы эле балдар төрөлүп калып атат. Кудай ырайым кылып берип атат. Кошумча ата-эне этиятташ керек экен. Өлүңдү көрөйүн, өлүң отурайын деген сөздөр бар эмеспи? Ошондой сөздөрдү этиятташ керек экен. Чындап эле өлүгүн көрүп калышы мүмкүн. Анткени ата-эненин дуасы, сөзү түздөн түз балдарына кабыл болот экен. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Өлүң отурайын, житирейин эмес, башың өскүр, үйүңө будай толгур деп урушуп атпайбы бизде ата-энелер, кээ бирлер, илгеркилер. Ошол туура экен. Мына мен өзүм чоң энем, 98 өткөндө да айткан болушум керек, дагы айтып кетейин. Башың өскүр деп урушчу да. Анан үйүңө будай толгур деп. Анан айттым, апа, мен кичинекейбиз, эркебиз, кемпир шалдын колунда. Чоң ата, чоң апам колунда. Ошентип урушкандан көрө урушпай эле койбойсузбу? Анан башың өскүр, анан кийин үйүңө будай толгур деген. Ошентип урушабы? Андан көрө тарсылдатып айтып сөз айтып салбайсызбы? Десем, башы өссө, илим билим менен. Үйүндө данегин жей турган тамак ашы кенен болсо, ал үйдө эч качан уруш чыкпайт да балам. Туура эмес нерсени кылбайт да. Ошон үчүн жакшы сөз менен айтып коюш керек. Дейт анан жакшы экен да, анан негизи ушундай экен. Айталы дегенибиз, ата-эне бала чакасын тил дегенде дагы абайлаш керек экен. Сендей баланын баарынан жогу жакшы десе, кереги жок турбайбы деп Кудай Таалам эмне кылып коюшу мүмкүн? Алып коюшу мүмкүн. Болду. Карайып турган чачыңыз агарып кетиши мүмкүн. Этиятташ керек экен. Тил көзөмөлгө албаса жатат. Ошо өтүп аткан темабыз тилди сактай билүү деген темабыз, билесиздер. Айтып атпайбы? Фаллисан ахаму жаварихил инсан нафан иза салуха. Адамдын денесине пайда берүүчү нерселер көп. Мөмө жемиштер бар, тамак аштар бар, жакшы аба ырайы бар, климаттар бар, сонун. Ошолордун баары пайдалуу. Бирок алардын ичинен дагы эң пайдалуусу кайсы? Бул тил, эгерде тил таза болсо деп.
Эки түр жанан таза болуш керек. Жуулуп да таза болуш керек. Анан сүйлөгөндө дагы эмне болуш керек? Таза болуш керек экен. Жууганда да келип тишин жууп коет атпайбы? Жок, тилин кошо жууш керек экен. Жууп, анан башкача болуп кетсе, көрүнүш керек экен врачка. Нар агарып кетип аткан эмнеден деп. Анан алар дарылап берет. Этиятташ керек экен. Мисалы, шарият боюнча кыз бала 3 күндөн 10 күнгө чейин этекти көрүш керек негизи. Бирок ар бир аялдын өзүнүн адаты болот. Bir ayal 3 gün görөт, bir ayal 5 gün görөт, bir ayal 7 gün görөt. Анан контролдоп коюш керек экен. Түздөн түз контролдой албайсыз туура кыздарыңызды. Бирок аялыңыз аркылуу контролдосоңуз болот да. Мисалы, карап жүр, кыздарды карап тур деп. Дайыма 7 gün көргөн болсо, анан bir күнү 9 gün болуп кетти, намаз окуя калды. Не деш керек экен? 10 gün, 2 gün истихаза ал, оорулуу кан болот, намазын окуй берсин деп бияка буруп койбош керек. Неге бузулду? Демек бул оорулуу кан. İç жагына организмде нарушение кеткен окшойт, сокку. Кой деп барып, атайын гинекологторго кайрылып, не кылып коюш керек экен? Көргөзүп коюш керек. Анан анткени дени сак аялдан дени сак балдар төрөлөт. Wa a'zamuha dararan. Жана ошондой эле денеге зыян берүүчү нерселер көп. Туура эмес тамактануу, уу тамагы, жана башка нерселер толтурат, жаман нерселер. Бирок ошолордун ичинен да эң жаманы кайсы дептир? Тил дептир. Кайра эле. Эң пайдалуусу да тил, эң зыяны дагы тил. Демек, бейишке жетелегенде тил болуп калышы мүмкүн, тозокко жетелегенде тил болуп калышы мүмкүн. Мисалы, кээ бирлер айтып коет, коркпойт. Кыбланы карап намаз окуп атасыз. Аллаху акбар деп. Астафирулла, алар бидаатчы, кафир деп коетпайбы? Туурабы? Кафир дейт, беймарал. Мен эки көзүм менен көргөм, эки кулагым менен уккам да. Барып сүйлөшүп отурат бир жерде. Астафирулла, аларың кафир дейт. Анан тууган, арабча билесиң десем, жок дейт. Арабча билбейт. Арабчанын алифин чечмелегенди билбейт. Хасан Басри рахматуллахи айтып атпайбы? Ахлакатхумал уджмату. Мусулмандарды араб тилин тантыр тунтур сүйлөгөндөр талкалады деген. Дагы кайталайбыз. Ахлакатхум ал-уджмату. Мусулмандарды араб тилин тантыр тунтур сүйлөгөндөр талкалады деген. Көрсө шариатта мындай деле сого берет экен, туш келген. Ошон үчүн имам Малик айтып атпайбы? Алымдардан башкасын хадис илими адаштыруучу деп. Алымдардан башкасын. Көрсө кээ бир хадистер мансух деп коет. Кээ бир хадистер мавзу деп коет, алып ташталган, ага амал кылып болбойт. Кээ бир хадистер бар, бир маани айтылат, бир ал хадистин маанисин бул жактагы хадис эмне кылыш керек? Толукташ керек. Бир хадистин маанисин бир хадис бүтүн жокко чыгарып койгон. Аны билбейбиз. Анан хадисте турбай, Бухари деп турбай, Муслим деп турбай деп эле сого бергенде болбойт экен, арабча билбегенден кийин. Себеби бул биринчи имамды айттык биз, имам Маликти. Дагы бир имам, имам Шафи. Хадис илими боюнча бизден асташат калышпайт ал кишилер. Карайсыз, ушунчалык адабий сүйлөгөн кишилер. Имам Шафи эмне деп айткан билесиздерби? Эң сүрөлөрдүн кыскасы Вал Аср сүрөсү тура, Кавсар оку. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вал Аср иннал инсана лафи хуср إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Мынакей. 1 мүнөткө жеткен жок, 1 мүнөткө. Имам Шафи ушунчалык Кудай Таалам илимди, аң сезимди терең бергендиктен ушинтип айткан. Кудай Таалам ушул Аср сүрөсүнө эле түшүрүп койсо жетерлик болмок экен деген. Баары камтылган турбайбы? Заманга ант болсун, адам баласы коромжуга учурайт. Эгерде 4 нерсени аткарбаса деп. Биринчиси ыйман келтирмейинче, андан ыйман келтирип койып, Кудай момун болуп жүрүп алуу эмес. Андан кийин жакшы, жарамдуу иштерди аткаруу менен. Экинчиси. Үчүнчүсү ватавасо бил хак, акыйкатка чакыруу бирибин. Кээде пенде экенбиз да. Мен үчүн эми мен сөзүмдү колдоп коем деп койсо, туура эмес болсо да, монуко туура деп кое берсеңиз бул чатак экен да. Акыйкатты бири-бирине чакыруу. Андай ватавасо бис собур деп ар биринин башына оор келе турган иш бар. Бирөө атасын жоготот, бирөө энесин жоготот, ар кандай. Ошо кезде келгенде, тууганым, сабыр кыл, кайрат кыл. Бул жер бетинде эч ким калган эмес. Артык айрылуу болсун деп койсоңуз, жеңилдеп калат экен. Бири-бирин сабырдуулукка чакыруу. Ушу 4 сыпатты ким камтыган болсо, дана чыныгы мусулман болот экенбиз. Мына ушул аятты айткан.
жана ошондой чечмелеген имам Шафи минтип айтат: ма жахилан насу ва ла ихталафу илля литаркихим лисанал араби. Адамдар араб тилин таштап койгондуктан саватсыз болду дин илиминде. Саватсыздыгын да аз келгенсип, анын айынан дайыма талаш тартышта болду дейт. Талаш тартышты токтош үчүн жалаң арабистер, арабчаны мыкты билгендер талкуулашса жеңил болот экен да. Токтоп туруңуз. Хадисте мындай, аятта мындай. Муну китепти окугансызбы? Тик китепти окугансызбы? Жок, жок. Анда ушуну карасаңыз, мынакей деп сунуп койсоңуз, ал карап окуп туруп анан түшүндүм дейт экен да. Болду, түшүндүм деп. Мисалы, имам минбарда хутба окуп атканда нафил намаз окуса болобу, болбойбу деген маселе али күнгө чейин талкуу болуп келатпайбы? Мусулман эместер Марска барып жашасак болобу, болбойбу деп талкуулап аталар. Биздин деңгээлибиз ысынжа менен нафил намаздан бошой албай атабыз. Керемет, көрдүңүздөрбү? Байкадыңыздарбы? Бул 14 кылым мурун пайгамбар чечип коюп кеткен муну. Жок. Кара талашпыз да туруп алабыз. Баянда көрдүңүздөр го, маңдай келип намаз окуп атат, нафил намаз. Мен хутба өтүп атабыз. Дегенде чекерек окуңуз, жок дегенде аябай берилип калсаңыз дагы. Анткени нафил намаз окуп атканда бул жакта сүйлөгөн жакшы эмес да. Анткени намаздын орду чоң. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам бир киши намаз окуп атканда сүйлөп атып сөзүн кылып койгон, токтотуп койгон. Тигил окуп бүтсүн, анан окуйм деп. Анткени мен анын көңүлүн буруп коем да. Ушундай экен. Жана хадистин келип чыгышы мындай болот. Bir sahaba girip келет, Сүлайм. Girip келип, пайгамбар минбарда турган эмес. Минбарда отурган болот мындай. Хутба өтө элек. Отурган кезинде жанагыдан сурайт: "Мечит акысын окудуңбу? Мечит менен учурашуу намазын окудуңбу?" Десе, "Жок" дейт. "Туруп оку" деген. Ал хадистин келип чыгышынын себеби. Окуй элесиң дейт. "Жок" дейт. Анда туруп оку деген. Бухаринин матынында кыскача айтылган. Бирок хадистин келип чыгышы Ибн Хаджар Аскалани. Ушуларды окуш керек да негизи шархтарын. Файдул Бари деген дагы шархтар бар, 5 томдук. Башка да И'ла Сунан деген китап бар. Хадис сүннөттөрдү көтөрүү деген. 22 эле томдон турат. 22 эле томдон турат. Ошо китептерде чыкыткан. Ал-Фиқхул Маусуатул Фиқхил Ислами деген китептер бар. Сону чокун. Мабсут китеби бар. 32 эле томдон турат. Тактан айткан ошол жерде. Анан эмне кылат? Пайгамбар анан ал окуп бүткөндөн анан туруп анан кийин хутбаны баштады дейт. Андан кийинки чоң сахабалар сурап атпайбы? Имам хутба өтүп атканда нафил намазды окуганыбыз жакшыбы, же кулак салганыбыз жакшыбы дейт. Кулак салганың жакшы дейт. Эмне үчүн? Мешитке киргенде 2 рекат нафил намаз окушубуз мустахаб, же болбосо сүннөт. Имамга хутбага кулак салуу бул важип дептир да. Керек болсо ушунчалык важиптик, ушунчалык катуу, жаныңыздагы адам кыбыр-шыбыр кээ бирөө күчөйт коет, мечитке киргенде сүйлөшүп баштайт. Шаракашырок. Мечиттен чыгып сүйлөшөбүз да. Мечит бул ибадаткананын жайы. Анан сүйлөшүп баштайт. Ошондой болсо деле, таксыр хутба өтүп атат, тынч отур десеңиз, сиз күнөөкөр болосуз. Дебей эле коюңуз ага. Көңүл бурбай эле коюш керек ага. Өзү менен өзү кетет ал. Баягы душман адам деле сизге катуу сүйлөп койсо, мейлі өзінде қалсын, деңгейіне жарашады деп көңіл бұрбай қойсаңыз, оғаш бөте тұталанады екен да. Сіз жооп беріп қойсаңыз, деп ес алады екен да, мен саға шашпа, дағы компромат жоғылтам дейді екен да. Ес алады екен. Аны сіз күчөтөт екенсіз. Ошол үчүн улуу имамдардын жакшы сөзү бар. Не деген сөзү бар? Эгерде сизге бир беймал адам келип асылса, сиз андан ашып түшүп бакырбаңыз. Дагы эле тил темасына кетип атат. Эмне үчүн? Экөөңүздө да карап турган эл кимиңер акмак экениңерди айырмалай албай калбасын дейт. Айырмаланып туруп да дейт. Байкасаңыз, жашынакай эле кээ эле өзгөрүп калат. Боп-боз болуп, калчылдап, титиреп. Ошол кээ бузулат. Шайтан ортого кирет. Давай. Кана. Сен каласыңбы? Сок, айт деп туруп. Ошол сөзгө чеберчилик менен тигил адам көңүлүн сындырса, мейли таксыр, мен ороз элем. Сабыр кылыңыз. Менден кетип калды окшойт, кечирип коюңуз деп кетип калсаңыз бар го? Гилеген чоң базгам деп ата.
Болчой, Уйбаш. Да эмне аттары бар? Базгам, Учой, Малаток, чоң Малаток. Ошо Базгам, Болчой, Уйбаш. Ошо менен алып туруп эле башка чапкандай болот да. Эмне үчүн? Үйүнө барып кыжалат болот экен. Ошол адамды эмне капа кылдым депчи. Сабыр кылып койду, кара, мен бир аз чыдап койсом болмок экен атаң бөрү. Ошо менен көңүлүмдү оорутпайт элем деп сизди издеп келип кечирим сурашым мүмкүн. Эмне үчүн? Ал деле мусулман да баары бир. Мусулман. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн китеп окушубуз керек экен. Мечиттерде мисалы жумадан алдын 4 рекет сүннөт, жумадан кийин 4 рекет сүннөт, ушуларды баарын окуш керек. Окубасак, эшикке чыгып кеткен болсо тезирээк үйгө кетиш керек. Анткени жакшы көрүнүш эмес да. Биякта намаз окуп атасың, эшикте бака отурат. Чында шашылыш барбы? Кетиш керек үйдү көздөй. Шашылыш эмеспи? Намазыңызды окуңуз. Кандай рахат. Далилдер сонун. Арабча билгендер болсо айта кетейин. Аль-Фиқхул Муяссар бит-Далилил Мунаввар деген китеп бар. Автору Халид Махмуд Аль-Баккар. Ошол китепте сонун далилдер менен келген. Ушул бир аятты айтып, ошо менен сөзүмдү жыйынтыктайын. Ва мин аятиги халқус самавати вал ард ва ихтилафи алсинатикум ва алваникум инна фи залика лааятин лил аламин. Алла Тааланын түшүргөн аяттарынан асмандарды жана жерди жаратты дагы, ошо асман менен жерди пайдаланыш үчүн силерди жараттым. Силерди дейт, карабайсызбы? Тилиңерди ар кандай кылып жараттым. Бири орус тилде, бири англис тилде, бири француз тилде, немис тилде, кыргыз тилде, ар кайсы тилде сүйлөп атпайбызбы? Биздин да тарыхыбыз бар экен, биздин эрага чейин кетип атат. Узун тарыхыбыз бар. Сүйүнүш керек буга. Нурмолдо да айтып атпайбы? Тарыхыңды таңганың тамырсыз болуп калганың деп. Тарыхты таңганда динди да түшүнүп кыйратпайт. Тарыхын мыкты билгендер динди сонун түшүнөт экенбиз. Дагы терең түшүнөт экенбиз. Ана караңыз, андан кийин өңөрдү ар кандай кылдык дейт. Элестетиңиз, баарыбызды эле аппак кылып жаратып койсо, же баарыбызды капкара кылып койсо, же баарыбызды кыпкызыл адам кылып койсо, болбойт экен да. Элестетиңиз, эки бетиңизди кыпкызыл кылып, баарыбызды кызыл кылып койсо, болбой калат экен да. Ошон үчүн ар кандай өңдү кызык экен да. Ар кайсы улут, ар кайсы коом, ошол биз үчүн кызык экен. Ошон үчүн пайгамбардын өмүр баяны жет атасына 20 канча атасы Ибрахим алейхисаламга сүрүлгөндөй, биз аталарыбызды сүрө билсек, алардын өмүр баянын жакшы билсек, анан пайгамбарыбыздын өмүр баянына салыштырып, пайгамбарыбыздын өмүр баянына рахат менен окуйт экенбиз. Пайгамбар өмүр баян. Убакыт бүтүп калганына байланыштуу, Кудайым буйруса кийинки жумаларда дагы пайгамбарыбыздын хадистери менен улантабыз. Амин. Алла Таала эки дүйнө жүзүбүздү жарык кылсын. Ар бир сөздү сүйлөгөндө акылыбыз менен акыл калчап, иликтеп, жиликтеп, элек менен кумду элегендей, же элек менен унду элеп, кебегин алып койгондой, кум элек менен элепти таштан ыргытып койгондой, адамдардын көңүлүн оорута турган, көңүлүнө катуу тие турган, мамилени бузуп кое турган сөздөрдү сүйлөбөстөн, жалаң гана жан эргитер сөздөрдү сүйлөй турган даражага Кудай Таалам баарыбызды жеткирген болсун. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам айткандай, "Кулил хайра ва фаскут", сүйлөсөң жакшы сөз сүйлө, жакшы сөз сүйлөө колуңан келбесе унчукпа дептир. Жана ошондой эле ата-бабабыз айткандай, иригөн оозон чиригөн сөз чыгаттандай, оозорубузду Кудай Таалам ар кандай жаман сөз менен иритпесин, жүрөктөрүбүздү ыймансыздык менен бошотпосун, дайыма элге, жерге, динге кызмат кылган, жана аштырып аткан орозоңуздар кабыл болсун. Дагы мүмкүнчүлүктөр бар. Ким ороз аштырам десе, келип имам дамылага, мутавалли дамылага, таксырыбызга келип жазылып, ооз аштырууну баарыңыздарга насип кылсын. Ва саллаллаху таала Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Бирахматка. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.